Дүйнөнүн тарых сабагы. Кунт коюп сабакка көңүл бурабыз. Бүгүнкү сабактын темасы жумушчу жана социалдык кыймыл. Ушул тема боюнча маалымат аласыңар. Бүгүнкү сабактын планы жумушчулардын социалдык укуктары үчүн күрөшү. 1871 жылдагы Париж коммунасы, жумушчулардын социалисттик жеңип алуулары, социалисттик кыймылдын башталышы, интернационалдын түзүлүшү. Ушул пландын негизинде окуп, билип, үйрөнүп, түшүнүк алабыз. Луддизм кыймылы. Эл арасында айтылган кепке ылайык жакырчылыктын күнөөкөрү деп эсептеп, биринчи болуп станокту талкалаган жумушчу Нет Луд болгон. Ошондуктан жумушчулардын арасында жайылган эң алгачкы жалпы кыймыл луддизм деп аталат. Өнөр жай төңкөрүшүнөн баштап Англияда нааразычылык кыймылы башталган. Жумушчулар 14-16 саат иштешкен, эмгек акысы төмөн болгон. Мындай нааразычылыктын бир түрү техниканы талкалоо жана фабриканын имаратын өрттөп жиберүү эле. Ошондуктан жанагы биринчи станокту талкалаган жумушчу Нет Луд деп атпайсызбы? Ошонун артынан ошол эки кишинин атынан, жумушчунун атынан луддизм кыймылы деп аталып калган да. Бирок ал кыймыл машиналарга эмес, алардын кожоюндарына каршы багытталган кыймыл болгон. Англиялык парламент ишкерлердин талабы боюнча машиналарды талкалагандыгы үчүн өлүм жазасын киргизүү жөнүндө лудчулардын кыймылын ырайымсыздык менен басуу жөнүндө мыйзам кабыл алган. Ал мыйзамга ылайык 40 лудчуну өлүм жазасына тарткан. Германиядагы Слезиялык токуучулардын 1844-жылы көтөрүлүшү Батыш Европадагы 1848-1849 жылдагы революциялык окуялардын чыгышына зор чакырык болгон. Булардын негизги шылтоосу фабриканын ээси ырдап отурган жумушчуларды камап койгон. Ошондон буларга шылтоо болгон да, көтөрүлүштү баштоо. Эмгек акыны жогорулатууну талап кыла башташкан. Булардын көбүн аябай камап жаза колдонгон. Кожоюн аларга жооп бербестен ороңдоп бир тийгендиктен булардын жиндери келип жумушчулар алардын үйүн, кеңсесин өрттөп, кампаларын өрттөп салышкан. Ошентип ал көтөрүлүшкө айланып, коңшу аймактарга да жайылган. Бирок бул көтөрүлүш дагы туруктуу армия тарабынан ырайымсыздык менен басылган. 150дей жумушчу түрмөгө камалган. Мына ошондон кийин жумушчулар өздөрүнүн жашоо турмуштук таламдарын коргоого терең ойлонуштурулган максаттуу иш-аракетке түшкөн. Натыйжада алгачкы жалпы элдик жумушчу партиясы улуттук чартисттик ассоциация түзүлгөн. Ошентип алгачкы уюмдашкан жумушчу кыймылы Англиядагы чартисттик кыймыл болуп эсептелген. Бул кыймыл парламенттин эркектерге шайлоо укугун берүүнү талап кылган. Элдик хартияны кабыл алышы үчүн күрөшкөн. Бирок чартисттердин бул партиясын парламент четке каккан. Ага карабастан чартисттер өкмөттү жумушчулардын талабы менен келишүүгө мажбур кылышкан. Ошентип 1847-жылы 10 сааттык жумуш күнү жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Жумушчулардын айрым категорияларынын эмгек акылары көбөйтүлгөн. 1871 жылдагы Париж коммунасы, 19-кылымдын 70-жылдарындагы француз жумушчуларынын кыймылы өтө курчуган. 1870-71 жылы Франк-Пурс согушунда Франциянын жеңилип калышы революциялык кырдаалдын түзүлүшүнө өбөлгө болгон. 71 жылы 18 марттагы көтөрүлүштүн чыгышына Александр Тердин өкмөтүнүн Париж калкынын аскердик уюму болгон Улуттук гвардияны куралсыздандыруу чечимине түрткү болгон. Улуттук гвардияны куралсыздандыруу чечимине түрткү болгондугунун натыйжасында Улуттук гвардиянын борбордук комитети көтөрүлүшкө жетекчилик кылуучу убактылуу революциялык өкмөткө айланган. 1871 жылы 26 мартта Париж коммунасынын кеңешине мүчөлөрдү шайлоо болуп, 28 мартта Париж коммунасы салтанаттуу түрдө жарыяланган. Коммуна маданият жана билим берүү жаатында да бир катар иш-чараларды жүргүздү. Мамлекеттин
мамлекеттен чиркөөнү бөлүү жана чечилдик ордендердин мүлктөрүн мамлекетке өткөрүү жөнүндө декреттер кабыл алынган. Париж коммунасы 72 күн өкүм сүргөн. Анын 1871-жылы 28-майындагы кыйроосу террорчулуктун болуп көрбөгөндөй күч алышы менен коштолгон. Атылгандардын, сүргүнгө айдалгандардын, түрмөгө отургузгандардын жалпы саны 70 миңден ашып кеткен. Жумушсуздук боюнча жана өндүрүштө алынган майыптык боюнча ооруга байланыштуу жөлөк пулдар, карылыгы боюнча пенсиялар киргизилген. Өнүккөн өлкөлөрдөгү жумуш күнү 9 саатка чейин кыскартылган жана дем алыш күндөрү киргизилген. Жумушчуларга байланыштуу мыйзам актылары боюнча эл аралык конгресстер чакырыла баштаган. Профсоюздардын ишмердүүлүктөрү легалдаштырылган. 19-кылдын 30-жылдарында Англиядагы 2 жана 3 шайлоо реформалары жумушчуларга парламенттик шайлоолорго катышуу үчүн укук берген. Германиянын 1871-жылы конституциясында 25 жашка толгон эркектердин баарына тең шайлоо укугун берген. Ал эми Франциядагы 1875-жылдагы конституция боюнча эркектер 21 жашка толгондон тартып шайлоо укугуна ээ болушкан. Социалисттик кыймылдын башталышы. Эмгекчил адамдардын жакыр турмушта эптеп күн көрүп жатышы интеллигенциянын өкүлдөрүнүн нааразычылыгын туудуруп, алардын жакшы коом жөнүндө ой сезимдерин ойготкон. Ошентип, социалисттик идеялар жарала баштаган. Өздөрүн социалисттербиз деп эсептешкен француздар Анри Сен-Симон, Шарль Фурье, англис окумуштуусу Роберт Оуэн капитализмди сынга алышып, эмгек продуктларын адилеттүүлүк менен бөлүштүрүүгө үндөшкөн, бирок ошондой жаңы коомго өтүүнүн жолун аныктап көрсөтө алышкан эмес. Пролетариаттын күрөшүн илимий жактан Карл Маркс менен Фредерик Энгельс негиздеп бере алышкан. Алар капиталисттик түзүлүштүн адилетсиздигинин башкы себебинин анын өндүрүш каражаттарына болгон жеке менчикке негизделгендигинде деп эсептешкен. Ал эми бул максатка жетиш үчүн жумушчуларга эң күчтүү уюм саясий партия керек деген. Биринчи интернационал 19-кылдын 50-жылдардын аягында жумушчу кыймылы күч ала баштаган. Жумушчулар тыюу салууларга карабастан иш таштоолорго чыгышкан. Ар кайсы өлкөлөрдүн жумушчуларынын ортосунда байланыштар чыңдалган. Профсоюздук уюмдар өз ара жардамдашуу кассалары пайда болгон. Мына ушундай кырдаалда 1864-жылы 28-сентябрда Лондондогу англис, франк, немец, Италия жумушчулары катышкан митингде эл аралык саясий партияны биринчи интернационалды жумушчулардын эл аралык шериктештигин түзүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Биринчи интернационалдын түзүлүшү менен жумушчулардын аң сезими өскөн, алардын мурдагыдан да тыгыз байланышта болуп калышкандыгы белгилүү болгон. Европа өлкөлөрүндө жана АКШда биринчи интернационалдын секциялары түзүлгөн. Алар гезиттерди, брошюраларды жана башка адабияттарды чыгарышкан. Улуттук негиздеги өз алдынча жумушчу партиялардын түзүлүшүнө өбөлгө болушкан. Биринчи интернационалдын иш таштоо кыймылына колдоо көрсөткөн жумушчулардын экономикалык жана саясий маселелерин талкуулаганга, кеңешмелерге жана съездерине катышкан профсоюздар, кооперативдик жана башка уюмдар менен тыгыз байланышта болуп, жумушчулардын саясий күрөштөгү тажрыйбасын байыткан. Европа өлкөлөрүндө жана АКШда биринчи интернационалдын секциялары түзүлгөн. Алар газеттерди, брошюраларды жана башка адабияттарды чыгарышкан. Улуттук негиздеги өз алдынча жумушчу партияларынын түзүлүшүнө өбөлгө болушкан. Биринчи интернационал иш таштоо кыймылдарына колдоо көрсөткөн. Жумушчулардын экономикалык жана саясий маселелерин талкуулаганга, кеңешмелерге, съездерге катышкан профсоюздар, кооперативдик уюмдар менен тыгыз байланышта болуп, жумушчулардын саясий күрөштөгү тажрыйбасын байыткан.
Биринчи интернационал анын башкы кеңешинин чечими менен 1876-жылы таркатылган. Экинчи интернационал 19-кылымдын 70-80-жылдарындагы көптөгөн өлкөлөрдө социалисттик жумушчу партиялары пайда болгон. 1875-жылы Германияда Бебель жана Либкнехт жетектеген социал-демократиялык партия түзүлгөн. 1876-жылы АКШда социалисттик партия уюшулган. 1879-жылы Францияда түзүлгөн жумушчу партиясынын жетекчилери Гет жана Лафрак болгон. Англияда, Австро-Венгрияда, Италияда, Бельгияда, Голландияда жана Скандинавия өлкөлөрүндө пролетардык саясий партиялар пайда болгон. Профсоюздар жалпы элдик уюмдарга айланган. Жумушчу кыймылынын уюштуруучусунун өсүп өнүгүшү эл аралык пролетардык жаңы уюмдун экинчи интернационалынын түзүлүшүн шарттаган. Экинчи интернационал 1889-жылы 14-июлда Париждеги эл аралык социалисттик конгрессте мезгили менен чакырылып туруучу эл аралык конгресс катары түзүлгөн. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Тема үчүн суроолор, буларды окуп, билип, түшүнгүлө, кайтарым байланышка чыккыла. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат, саламатта калгыла.